урматтуу энелер, апалар, эже карындаштар, бу дүйнөгө келгенден кийин кетүү бар. Бу дүйнөдө татыктуу, таза, бактылуу жашоо үчүн Алла Таалам өзүнүн тарабынан акыркы дини ислам, акыркы китеби Кур'ан, акыркы пайгамбары Мухаммад алейхиссалату вассаламды жиберген. Ар бир эркек, ар бир аял бактылуу болгонду каалайт. Бирок Алла Таалам бактылуулукту байлыкка койгон эмес, бийликке, чырайга, көп жашаганга койгон эмес. Жараткан Алла Таалам бактылуулукту иманга, жакшы амалга койгон. Кайсы эркек аял өзүнүн иманын бекемдесе, курчутса, толуктаса, кылган жакшы амалдарын оңдосо, денеден чыккан амалдарын баарын оңдосо, жараткан Алла Таала адамды жаратуучу, бардык жакшылыкты жаратуучу, бардык жамандыктын да жакшылыктын да ээси өзүнүн кудурети менен ошол эркек аялга бактылуу кылат. Сиздерге мен Кур'андын аятын окуп берейин. Жараткан Алла сиздерди, биздерди, бардык ааламды жаратып, көзөмөлдөп жүргүзүп турган Алла Таала Кур'анда мындай дейт: "Ман амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланухйяннаху хаятан тоййиба." Ким жакшы амалды кылса, эркек болсун, аял болсун, бирок ыймандуу болсун. Алла Таала айтат: "Биз ага сөзсүз ага эң таза жашоону беребиз" дейт. Эң таза жашоо беребиз деп атканы бул аларга пакиза жашоо берет экен Алла Таала. Кимге иман менен амали салихка ким мээнет кылса ошого. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, биз кайсыл жашта болбойлу, кайсы социалдык абалда болбойлу, канча баланын энеси болбойлу, канчалык жараткан Алла субханала ва таала биз өзүбүздүн амалыбызды оңдойлу. Сөзүбүздү сүйлөгөнүбүздү, жүрөгүбүздү, көз карашыбызды, оюбузду, ниетибизди, жүрүш турушубузду бардыгын оңдогонго аракет кылайлы. Аллага чексиз шүгүрлөр, бүгүн мынакей жума күнү атайын ушул маданият үйүндө сиздер менен бир ыймандашып, сиздер менен бул ыймандын мажлисин өткөргөнгө келгенине Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Ошон үчүн бир аз убакыт болсо дагы ушу жакшы кунт коюп укканыңыздарды суранап кетер элем. Ар бир адам Алланын алдында өзү жооп берет. Ата, эне, бала чака баарыбызга Алла субханаху ва таала бактылуу болсун деп дин берип атат. Дин ыймандуу, ишенимдүү нерселердин бардыгын өзгө кайсы нерсеге ыйман келтириш керек? Өзүнүн курчогот акаид дейт, акыйдаларды, ибадаттарды, мамилелерди, кулк мүнөздөрдү, жакшы таза тиричилик, жашоо тиричиликтин бардыгын өзүнө камтып алган бул туугандар бизе дин. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Алла Таалам эгемендүүлүк аркылуу мына сиздерге, биздерге дин эркиндик неаматын тартуулады. Бүгүн Кудайга шүгүр Кыргызстанда дин эркиндигибиз бар. Ошон үчүн алхамдулилла энелердин дагы, энелердин, эже карындаштардын укуктарын сактоо үчүн дин келген. Аял заттын укугу эркектерге караганда исламда көп, жогору турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Эненин таманын алдында силердин бейишиңер" деп атат. Эне менен ата экөө бир учурда чакырып калса, кимге барасың десе, энеге баргын дейт. Дагы чакырса, эне баргын. Дагы чакырса, дагы энеге баргын дейт. Төртүнчү ирет андан кийин анан атага дейт. Ушул жерден биз билсек болот экен, эненин Алла субханаху ва тааланын алдында даражасы канчалык бийик экенин. Урматтуу эне эже карындаштар, билип коюңуз, ким жашоону сизге, бизге берип атса, ошол заттын колунда биздин бактыбыз. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактыбыз Алланын колунда. Ошон үчүн биз мусулманбыз. Жалгыз Аллага гана ишенген, Аллага гана таянган, Алладан гана үмүт кылган, Алладан гана корккон, Алланы жакшы көргөн, Алланы даңазалаган, Алланы мактаган, жараткан Алла субханаху ва таалага баш ийген адамдарды мусулман деп айтат. Жараткан Алла бул ааламды жоктон бар кылды. Кудурети менен, райымы менен, өкүмү менен арасында сиздерди, биздерди сыноо үчүн жаратты.
Барды бул дүйнөгө келген адам сыноонун казанына түшөт. Бир дагы адам сыналбай кетип калбайт. Ар кимдин сыноосу ар кандай. Байлардын сыноосу өзүнчө, кембагалдардын сыноосу өзүнчө, эркектердин сыноосу өзүнчө, аялдардын сыноосу өзүнчө. Бардыгынын сыноосу, аалымдардын сыноосу өзүнчө, жөнөкөй элдин сыноосу өзүнчө, бирдей эмес. Жараткан Алла Таала Кур'анда айтат: "Аллади халакал маут вал хаят лияблуакум айюкум ахсану амала." Угуп алыңыз, таанып алыңыз, Алланы тааныңыз, сизди жаратуучу, жок жерден бар кылуучу, күн сайын өмүр берүүчү, жүрөгүңүздү соктуруучу, каныңызды айлантып, мээңизге Алла субханаху ва таала түшүнүгүн салуучу, түндөсү уйкусун берип, эрте менен тургузуп ырыскысын чачуучу. Учуру келгенде денеден жанды чыгаруучу Алла, аны тааныңыз. Ким ал? Аллади халакал маут. Ал ушундай зат, өлүмдү жараткан, вал хаят, жашоону жараткан. Эмне үчүн? Лияблуакум, силерди сынаш үчүн. Сыноо эмнеде? Лияблуакум айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер эң жакшы амал кылат? Кимиңер эң көп? Бай деген жок. Байлыкта сыноо эмес экен, чырайда сыноо эмес экен, бийликте сыноо эмес экен, бала чакал болууда сыноо эмес экен. Сыноодо сыноо амалда экен. Ким чын сүйлөйт, ким боорукер, ким таква, ким Алладан коркот, ким кайрымдуу, ким ихластуу, кимдин мүнөзү жакшы, ким жалган сүйлөбөйт, ким арамдан өзүн сактайт. Сыноо мынада тургандар. Алла Таалам адалды дагы жаратты, арамды дагы жаратты. Кайсы нерсени Алла адал кылса, кыямат күнгө чейин ошол адал. Аны эч ким адалды эч ким кыла албайт, арамды эч ким кыла албайт тургандар. Арамды Алла субханаху ва таала кыямат күнгө чейин арам кылды. Адалды биздин пайдабыз үчүн, арамды биздин зыяныбыз үчүн жараткан Алла Таала шарият кылып берди. Ошон үчүн сыноого Алла Таала акыл берди. Экөөнү тең, жаман, жакшы, пайда, зыян, адал, арам, ак караңгыны ажыратыш үчүн акыл берди. Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам түшүрдү жашоонун жолдомосу. Куранды карап жашагыла, Курандын мүнөзү менен мүнөздөлгүлө, жүрөгүңөрдү Курандын нуру менен нурлагыла деп жараткан Алла субханаху ва таала кыямат күнгө чейин адамзатка туура багытты, бактылуулуктун жолун көрсөткөн. Адамдын касиетин сакташ үчүн Куран түштү тугандар. Айван болуп кетпесин, жырткыч болуп кетпесин, жаныбар болуп кетпесин, шайтандап кетпесин, кутуруп кетпесин деп Алла Таалам Куранды түшүрдү. Адам адамдай болгондон калсын, касиеттүү ойдон калсын деп. Андыктан урматтуу эне эже карындаштар, сизде азыр убактыбыз эте келет аз. Ошон үчүн жакшы угайлы, биринчи жүрөгүбүздөгү ишенимди оңдойлу. Сизди бизди жоктон бар кылган Алла ырайымдуулугу менен сизге бизге жакшылык каалап, Алла Таала бактылуу кылыш үчүн бизди жаратты. Бир дагы адамды Алла бактысыз үчүн жараткан эмес. Алла субханаху ва таала бизге мүмкүнчүлүктү берди мынакей. Ошон үчүн иншалла ишенимибизди оңдойлу, күмөнүбүздү оңдойлу. Алла Таалам иншалла күнөөлөрдү кечирүүчү, жараткан Алла Таалам өмүр берип, өмүргө береке берүүчү, ырыскыга береке берүүчү, жамандыктардан сактоочу, бейишке киргизүүчү, жараткан Аллага күмөнүбүз туура болсун. Кажетибизди бүтүрүүчү өзү. Барды кажетти Алла өзү бүтүрөт. Ишибизди Аллага тапшырайлы. Арманыбызды Аллага айтайлы. Арыз муунубузду Алладан сурайлы. Жакшылыкты дагы сурайлы Алладан, жамандыктан пана дагы жараткандан тилейли. Ошон үчүн Аллага эч бир нерсени шерик кылбайлы, теңдебейли. Ал жалгыз, кудуреттүү, мээрими, райымдуу, чексиз жараткан Алла Таала жаралганга окшош эмес, жаралган жаратуучуга окшош эмес. Аллага эч ким тең келбейт. Лам якуллаху куффан ахад. Ал-ахад. Ал эч кимге муктаж эмес, баары жаратканга муктаж тургандар. Алла өзүнүн тарабынан адамдарды бактылуу үчүн дин берип атат. Байга дагы бактылуу үчүн дин берди. Бийге дагы, эркектерге да, аялдарга дагы, кембагалдарга да, айылдыктарга, шаардыктарга баарына дин берди. Динди ким карманса, туура карманса, диндин талабын аткарса, Алла Таала аны бактылуу кылат. Ушундай берип койду. Эгерде аялдар динге келсе, эркектердин жашоосу рахатта өтөт. Эркектер динге келсе, аялдардын жашоосу рахатта өтөт. Күйөөсү динде болсо, чыныгы бекем карманса, аялынын жашоосу рахатта өтөт. Аялы динде болсо, күйөөсүнүн жашоосу рахатта өтөт. Ата-эне динде болсо, бала чаканын жашоосу рахатта. Бала чакасы динде болсо, ата-эненин жашоосу рахатта өтөт. Алла динди ушундай кылып берген. Байларга эгерге дин келе турган болсо, биздин байларыбыз динде жашаса, кембагалдардын жашоосу рахатта өтөт.
Kembaгалдардын жашоосуна дин келсе, байлардын жашоосу рахаттап өтөт. Алла субханала ва таала ушундай кылып койгон туугандар. Ошон үчүн иншалла келиңиздер динди үйрөнөйлү, динге үйрөнөйлү, түшүнөйлү, амал кылайлы, карманайлы, практика түрдө колдонойлу, башкаларга кошуна колоңдорго жайылтайлы. Жакшылыкты жайылтайлы, жакшылыкта жарышайлы, жакшылыкты талашайлы. Биз бирибиз бүгүн карапты бирибизди ушактаганда эмес, бирибизге жала жапканда эмес, көрө албастыкта эмес, арам нерселерде жарышпай, жакшылыкта жарышайлы, такыбалыкта жарышайлы, намазда жарышайлы, кайрымдуулук садакада жарышайлы, дуада жарышайлы, кичмейилдикте жарышайлы, кечиримдүүлүктө жарышайлы. Фастабикул хайрат. Алла Таала не дейт? Жакшылыкта силер жарыш кыла дейт. Ай адамдар, жакшылыкта жарыш кыла, арамда эмес. Бири-бириңерге жакшылыкта жардам бергиле. Ва таавану алал бирри ва тақва ва ла таавану алал исми вал удван. Силер бири-бириңерге жакшылыкта жардам бергиле. Күнөөдөн сактанууда жардам бергиле. Бири-бириңерге душмандыкта, чектен чыгууда, күнөөлөрдө жардам бербегиле деген жараткан Алла Тааланын кайрылуусун угайлы. Алла Тааланын кайрылуусун угайлы. Акимус сала, намазды тургузгыла, намаз окуп жүргүлө. Мусулман ким? Намаз окуганды мусулман дейт. Намаз окуганды намаз дегенде мусулманды түшүнөбүз. Мусулман дегенде намазды түшүнөбүз. Урматтуу эне эже карындаштар, намазды таштабайлы. Кабырда, бала чакадагы, тууган уруктагы, жолдошу да, күйөөсү эч ким пайда бербейт. Сиз менен түбөлүктүү боло турган бул намаз. Намаз бул нур, ас-салату нурун деп пайгамбарыбыз айтат. Нур ибадаттын эң абзели. Пайгамбарыбыз айтат, менин көзүмдүн кареги, жүзүмдүн кубанычы, жуилатус сала куррата айни. Мынаке намаз кандай? Намаз рахат ала турган, Алла менен байланыша турган, Алладан жардам сурап түшүрө турган, бейиштин ачкычы, ырыскынын кеңдиги, шайтандын азгыруусунан сактана турган улуу касиеттүү амал. Намазды таштабайлы. Ар бир мусулман эркек аялга намаз. Бирок намазды намаздай окуйлу. Бунун таасири бар, бунун сырлары бар, бунун нурлары бар. Намаздын нурлары сизге бу дүйнөдө дагы, кабырда дагы, ахиретте дагы намаздын нуру сиз менен болот. Эч ким муну тартып албайт. Сизден эч качан жок болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабырга коюлганда адамдын намазы баш жагында турат экен. Намазы, орозосу оң жагында турат экен. Зекети сол жагында турат экен. Жакшы иштери, кайрымдуулуктар пут жагында турат экен. Качан буга азап келейин десе, ушуна келейин десе, мына баш жагынан намаз айтат экен, саңа бул жактан кире турган жол жок дейт экен. Ушинтип төрт тарабынан курчап турат экен. Ошо туугандар, намаз таштабайлы. Алла Таала бизди оңдош үчүн, чөйрөнү оңдош үчүн, чөйрөнү тазалаш үчүн намаз берген. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Чындыгында намаз абийирсиз иштерден токтотот, күнөө иштерден токтотот, кылмыштуулуктан токтотот. Намаз, чыныгы намаз, жандуу намаз, нурлуу намаз, руханий намаз боло турган болсо билип коюңуз. Ал адамды Алла Таала ушунчалык береке берет. Бул намаз жашоосунан арамды кууп чыгат. Бул бирөөнү алдабайт, бирөөнү жала жаппайт, бирөөнү ушактабайт, бирөөнү каргабайт, бул бирөө күнөөгө барбайт, бирөөнүн акысына кирбейт, бирөөнүн акысын жебейт, бирөөнүн укугун тебелебейт. Намаз ушундай тарбиялуу сыпаты бар. Бирок Алла айтат: "Акимус салата ли зикри". Мени эстеш үчүн намазды тургузгула деген. Намазды башынан аягына чейин Алланы эстеп, шашылбай окуйлу, даратты толук алайлы. Шашылбай окуңуз, 5 минут окуйсуз, бирок берилүү окуңуз. Алла Таалага өзүңүздүн жүзүңүздү, жүрөгүңүздү, ниетиңизди, толук дитиңизди коюп окуңуз. Ана ошондой намаз арам нерселерден токтотот, уятсыз иштерден токтотот, айбирсиз иштерден токтотот, күнөө иштерден токтотот, кылмыштуулуктан токтотот. Бул намаз тарбиялайт адамды. Адамды агартат, тазартат, оңдойт, тазалайт, нурлайт. Алла Таала жүрөгүнө бейпилдик салат. Алла субханаху ва таала намаз аркылуу. Ошон үчүн урматтуу эже карындаштар, айта турган сөзүбүз биринчи ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Ар бир аял ушу жүрөгүнө ушуну бекем отургузсун, маанисин бекем түшүнсүн, ушуну сактасын. Малыбыз, жаныбыз ушу калиманы жайылтканга, калиманы таркатканга иштетилсин туугандар. Урматтуу энелер, сизге Алла Таала мал берди, сизге Алла Таала жөндөмдүүлүк берди, сизге Алла Таала жан берди, өмүр берди.
мүмкіншілік берді, ақиретті құрып алсын деп берді. Құранда Алла айтады: "Вабтағи ма атака Аллах ад-дар ал-ахира, ва ла танса насибака мин ад-дуnya, ахсин кама ахсана Аллаху илейк." Алла Таала сізге берген жөндөмдүүлүктү, ақиретті құрып алыңыз. Енелер, эже қарындаштар, Алла Таалам берген мүмкіншілік арқылы ақиретіңізді құрып алыңыз. Сіздің ақиретіңізді өзіңізден башқа ешкім құрбайды. Түбөлүктү бара турган жайыңызға күн сайын жакшы амалдарды жибериңиз. Жөнөтүңүз, жакшы сөздөрдү жөнөтүңүз. Адамдын кылган жакшы жаман амалы ақиретке күн сайын жөнөтүлөт. Ақиретте табасыз. Ар бир жакшы кылган ишиңизди, айткан жакшы сөзүңүздү, жакшы амалыңызды бардыгын табасыз ақиретте. Ошон үчүн бу дүйнөдө турганыбыз өтө маанилүү. Ар бир күнүбүздү баалайлы, ар бир күнүбүздү кадырлайлы, ар бир күнүбүздү бактылуу кылайлы, нурлуу кылайлы. Адам баласынын жашоосу 3 күн. Кече, бүгүн, эртең. Кече күн болду. Ким жакшы иштерди кылды, жаман иштерди кылды, ақиретке кетти. Аны ақиретте көрөсүз. Эртеңки күн белгисиз. Кимдин тагдырында бар, кимдин тагдырында жок. Ким таң атканды көрөт, ким таңды көрбөйт. Ким жердин үстүндө, ким жердин астында, буну Алла чечет. Бүгүнкү күн, мына кол алдыбызда берилген күн бүгүн. Эң бактылуу күн бүгүн. Бүгүн Алланы разы кылайлы. Бүгүн Алланын наразылыгынан пана тилейли. Бүгүн Алладан бейиш сурайлы. Бүгүн кечиримдүүлүгүн сурайлы. Бүгүн шүгүр кылайлы. Бүгүн Аллага мактоо айтайлы. Бүгүн Алланын рызкысына каниет кылайлы. Бүгүн Алла Таалам бергенине разы болойлу. Бүгүн Алланы буйруганын аткарайлы. Бүгүн Алла тыйгандан тыйлайлы. Бүгүн. Мына эң бактылуу күн бүгүн туугандар. Ошон үчүн айтылат, кайсы күнү сиз күнөө кылбасаңыз, ошол күн сиздинге айт, сизге майрам. Адам баласынын майрамы күнөө кылбаган күнү. Урматтуу энелер, эже карындаштар, ошон үчүн келиңиздер, ар бирибиз жеке адам катары ишенимибизди оңдойлу. Алла Таалага ишенимибиз дурус болсун. Периштелерге, пайгамбарларга, китептерге, тагдырга, жакшылык жамандык Алла Тааладан деп тагдырына, өлгөндөн кийин тирилүү ак, акыйкат, чындык, өлгөндөн кийин кайра тирилебиз деп жашайлы. Урматтуу энелер, эже карындаштар, өлгөндөн кийин тирилгенге ишенгенди мусулман эркек, мусулман аял дейт. Биз мусулман адам калкы өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенебиз. Алла Таалам кайра тирилтет. Кайра амалдарыбыздын бардыгын Алла Таала кол алдыбызга алып келет. Куранда Алла Таала мындай дейт, угуп алыңыз. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wa ma amilat min su. Ар бир жан кыямат күнү өзүнүн кылган жакшы амалдарын кол алдында табат. Узакта эмес, кол алдында табат. Кылган жаман амалындагы, жакшы амалындагы кол алдында табат. Албетте жаман амалын wa ma amilat min su, жаман кылганымы бул арман кылат. Лау тавадда анна байнаху ва байна амадан баида. Не деп арман кылат? Аттиң, ушул жаман амалдарым, ушактарым, намаз окубаганым, бирөөнүн акысын жегеним, бирөөнүн нерсесин тартып алганым, бирөөнү каргаганым, кандай гана күнөө болбосун, ушу жаман сөздөрүм, жаман амалдарым узак ушу мен көзүмө көрүнбөгөн жакта болсо жакшы болмок эле деген арманда болот, бирок андай болбойт. Алла Таала алдына көрсөтүп коет. Ошон үчүн ар бирибиз кылган амалдарыбызды периштелерге жаздырып атабыз. Эртеге окуй турган күн келет. Амалыңызды өзүңүз окуйсуз. Өзүңүз жаздырган, өзүңүз автор болгон бул жашоого Алла Таалам балагаттан тартып канча өмүр берди. 60 жыл өмүр берди, 70 жыл өмүр берди. Анча-мынчаларына 80-90, бирөө көбү 60-70-тин ортосунда. Ушул өмүрдү канча жакшы иш кылсаңыз, жаман иш кылсаңыз бардыгын жаздырып атасыз. Китепке жазылып Алланын алдында сакталып атат. Алла Таала унутпайт. Жараткан Алла субхана ва таала кыямат күнү сизге буйрук берет. Икра китабак. Китебиңди оку. Кафа би нафсика ал-йawm алейка хасиба. Бүгүн өзүңүз жетиштүүсүз. Эсеп китептеп караганыңызга. Жакшы иштерди кылган болсоңуз, жакшы сөздөрдү айткан болсоңуз, Куран окуган болсоңуз, зикир кылган болсоңуз, дуа кылган болсоңуз, кайрымдуулук кылган болсоңуз, бирөөгө жакшы ойлогон болсоңуз, бирөөгө жакшы каалаган болсоңуз, бирөөгө жакшы пата берген болсоңуз, бирөөгө даават кылган болсоңуз,
ибадат кылган болсоңуз, илим алган болсоңуз, өзүңүздү арамдан сактаган болсоңуз, өзүңүздү арамдан узак кылган болсоңуз, анда алхамдулилла сизге кубанычтуу күн, сизге бактылуу күн, түбөлүктүү сизге ийгилик, түбөлүктүү сизге Алланын ыраазычылыгы бейиши болсун. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, келиңиздер, баарыбыз биринчи ишенимибизди, жүрөктөгү болгон ишеним, ыйманыбызды оңдойлу. Алланы жалгыз деп билейли. Бардыгы Алланын колунда. Ошону каалоосу менен гана болот. Өлүмдү, жашоону, ден соолукту, ооруну, жакшыны, жаман бардыгын Алла субханаху ва таала чечет. Пайгамбарларга ишенип, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, пайгамбарыбыздан кийин эч бир пайгамбар келбейт. Пайгамбарыбыз эмне үчүн келди? Бүткүл адамзатты куткаруу үчүн келди. Эркектерди дагы, аялдарды дагы. Эмнеден? Шайтандын азгыруусунан, дүйнөнүн бактысыздыгынан, жаман өлүмдөн, кабырдын азабынан, ахиреттин кордугунан, кыяматтын шермендечилигинен, Алланын каарынан, дозоктун отунан, пайгамбарыбыз бүткүл адамзатты куткаруу, сактоо үчүн келди. Алла Таала ошон үчүн жиберди. Куранды ошон үчүн түшүрдү. Жеткирген Куранды, кабар берген жаратуучу Алла Тааладан, китебинен кабар бер, периштелеринен кабар бер, ахиретинен кабар бер, таразасынан кабар бер, пүл суротунан кабар бер деп. Урматтуу эне эже карындаштар, пайгамбарыбыз келди, ааламга келди, ырайымын чачып келди, ырайымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келди, ырайымдуу жашоону тартуулаш үчүн келди. Зулумдукту токтоткула, караңгылыкты токтоткула, наадандыкты токтоткула, текеберликти токтоткула, көрө албастыкты токтоткула, ырайымдуу болгула, кичпейиндүү болгула, боорукер болгула, бири-бириңин жакшылыгыңарды көрө билгиле, бири-бириңерге жакшылык каалагыла, бири-бириңерге пайдалуу болгула, бири-бириңерге жарактуу болгула, бири-бириңерге ырайымдуу боорукер болгула, бири-бириңерге мээримдүү болгула, ынтымактуу болгула деп, мына пайгамбарыбыздын бардык жашоосунун хуласасы, каймагы, хуласасы ушундай турганда. Урматтуу эне эже карындаштар, ошон үчүн ар бир мусулман аял ишеними туура болсун, ибадаты дурус болсун. Намазды 5 убак каза кылбайлы, орозону Рамазан айды күтө бербей, 1-4 күнү орозо кармап жүрөйлү. Анча-мынча ден соолукка пайда, руханиятка пайда, диниңизге пайда, дүнүйөңүзгө пайда, ахиретиңизге пайда. Зекет деп зекетте эле кармап отура бербей, аялдар да зекет берсин, садака кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мирач кечесинде Алла Таалам чыгарып бейиш дозокту көрсөттү, 7 асманга чейин алып чыкты. Намазды белек катары тартуулап берди. Келгенден кийин я маашара ниса, эй аялдардын жамааты деп, аялдарды топтоп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайрылуу кылды. Силер садака кылып тургула деди. Не кылып тургула? Тасаддакна, садака берип тургула, эй аялдардын жамааты. Энелер, эже карындаштар, садака берип тургула, кайрымдуулук берип тургула, садака берип тургула. Эмне үчүн? Мен тиякта дозокто көбүңөрдү көрдүм дейт. Көпчүлүктү көрдүм дейт. Себеби эмне дегенде, силер күйөөңөргө шүгүрсүз экенсиңер, көбүрөөк каргайт экенсиңер. Ушул 2 себеп. Күйөөлөрүңөргө, жолдошуңарга шүгүрсүздүк, якфурна аширатахунна, мынакей күйөөлөрүнө шүгүрсүздүк кылат экен. Күйөөлөрү зорго акча таап, эптеп кыйналып бир нерсе кылып келсе, анан ошого көрүп, мен сенен жакшылык көргөн жокмун, сен дайым эле ушундайсың деп тилди тартайлы, тилибизден жакшы сөздү чыгарайлы. Экинчиси, каргабайлы. Эркектерден суранарым, сөкпөгүлө, аялдардан суранарым, каргабагыла. Каргабагыла. Кээ бир аялдар көнүп калган, 2 тилдин бирөөсүнө окшотуп эле сөгө каргай берет. Эркектер сөгүп көнүп калгандай, аялдар каргап көнүп калган. Тамашалап деле каргай берет. Жөнөкөй сөзү ушу каргаганды киргизип алганда тилинечи, буну кууп чыгарыш керек, буну. Каргабаш керек. Пайгамбарыбыз айткан, бала чакаңарды каргабагыла, мал мүлкүңөрдү каргабагыла, өзүңөргө да каргабагыла деген. Өзүңөргө да каргыш кылбагыла деген. Ошон үчүн иншалла мына нерсени Айша энебизге пайгамбарыбыз айтат: Айша, иттакиннар валау бишикки тамратин. Бир курманын жарты курма болсун садака берип, өзүңдү дозоктун отунан сакта дейт. Ва иллам таҗиди фа би калиматин таййиба. Эгерде жарты курманы садака бергенге таппасаң, анда жакшы сөз айтып садака берип, өзүңдүн жаныңды дозоктун отунан куткар деген сөз. Урматтуу энелер, эже карындаштар, жарты курманы баарыбыз садака кыла алабыз.
bir sındırım nan, bir olsa 1 kilogram kartoşka, 1 kilogram buğday, bir kichine bolsa emне колуңуздан келет. Садака кылбаган күнүбүз болбосун. Kichine болсун садака кылыңыз. Көптү айткан жок сизге. Eski кийимиңизди садака кылыңыз. Bu dünyadan ötüp ketken adamlar tiyakka vargandan keyin Allah Taala'dan soranat eken. Ya Allah, bu dünyaga kaytarчы bizdi. Biz bul jaka geleyli. Bul jaka dünyaga gelip sadaka berip anan keteyli deydi eken. Karаңыз. Namaz okup, oroza tutup, başka amaldарды emес, sadaka berip anan keteyli deydi eken. Bunun manisi ne? Sadakanın sovabını tiyakta gördü da deydi. Alımlarçı. Sadakanın sovabu, sadaka berip жүрген adam жаман ölümden Allah Taala saktaydı. Sadakаңызға жараша кыямат күнү көлөкө болот сизге. Кимдин садакасы канча болсо, ошончолук көлөкө болот. Ошондуктан иншалла садака берген адам эч качан жакыр болбойт тугандар. Пайгамбарыбыз айткан, ант ичип айткан, садака бергенден мал азайбайт деген. Ошон үчүн кошуна колонго, бейбечараларга, кембагалдарга, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, милдет кылбастан, алардан мактоо күтпөстөн Allah'ın razıçılığını alуу üçün sadaka berip turgula. Kişine elhamdülillah sadaka berip turgula. Kur'an okuganды үйрөнөйлү. Kur'an okuganды үйрөнөйлү. Bir dagы ene musulman ayal, musulman kız Kur'an okubay koygan gün bolbosun. Açıp durup az-maz үйрөнөйлү. Göz korkak kol batır. Bir günü urmatlı enece karındaş. Bir ele tamga үйрөнүңүз. Bir ayda Kur'an'dın 28 tamgasını үйрөнүп alасыз. Kийинки ayda koşup kalасыз. Andan keyin akırın elhamdülillah okup kalas. Çıkını. Kur'an'da şafaat, bir dağı paygambar, bir dağı perişte, bir dağı jönökö insan kıla albayt. Ошон үчүн Kur'an menen dostошойлу, сырдашайлы, Kur'an'a mani vereyli, vakit bölöylü, Fatiha'nı jattаңыз, İhlasты jattаңыз, en birinci degende. Anın akırından sürelerde koşuңuz. Erte menenki geçki zikirlerde kılыңыз. Sizler hurmattуу ene eje karındaşlar. Үйдө кызмат кылып эле, төшөк салып атканча, идиш аяк жууп атканча, үйдү шыпырганча, мал саап атканча, аларга чөп берип атканча эле үйдө алхамдулилла көптөгөн зикирлер менен улуу даражаларга жетсек болот. Улуу даражаларды алсак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Тааланы улуулаган, таазим эткен дерге субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Allahu akbar. Uşu törtöçü. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Allah'ın arşına, tegereğine barıp durup, baları ızıldagандай olup, sizdin atыңızda aytıp tiyakta ızıldap, oşol жерде tegereğini turat eken. Peygamberimiz aytты: "Ey sizler jakşı görбөй белеңер. Uşu sizlerдің atыңарды aтай turgan, arştın tegereğinde perişte atap tursa jaman mı?" dedi. Karaç. Oşon üçün urmattуу ene, siz jerde, toktogulda, үйдө La ilahe illallah'ını ayet atas, subhanallah'ını ayet atas, elhamdülillah'ını ayet atas, Allahu akbar'ını ayet atas. Bırak sizdin atыңызды al perişte, asmanda, arışta atap atat. Karavaysız mı? Şunun için inşallah erte menen kechki sağarkı dualardı sözsüz. Bağımdattan keyin uktap kalbay, bağımdatты okugandan keyin zikirge oturunuz. Zikirge oturunuz. Zikir kılıp elhamdülillah şaşılmağız. Yarım saat, 20 minut. Жақшылап zikir kılıp, Kur'an okup, dua kılıp, elge, bala çakaga, özüңүзгө, ahiretіңizге, ötkөndөргө, Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitebi Kur'an'dan okup, Peygamberimizin ömür bayanından okup, жақшы amalı, faziletlerin okup, fazail amaldарды жақшtakay okup, amaldara kızıgı payda olsun, günölörдүгө jirkeniş payda olsun. Günölörдү jek köröylü, günölörden jirkeneyli, günölörden kaçaylı, günölörden saktanaylı. Sufyan Sauri rahmetullahi aleyh aytkan sözü. Жақшылықтарды билүү, жамандықтарды билүү бул акылдуулук эмес, данышмандуулук эмес. Акылдуулук жақшылықтарды билгенден кийин аткаруу, жамандықтарды билгенден кийин сактануу. Мына ушул акылдуулук деди. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, биринчи өзүбүздүн затыбыздан, өзүбүзгө ар бир амалдын, ар бир эркек аялдын амалы кабырдагы сандыгы дейт. Ошон үчүн жакшы амалдарды көп кылайлы. Жаман амалдарды таштайлы, жаман адаттарды таштайлы, жаман кыял жоруктарды таштайлы, күнөөлөрдөн толук сактанайлы. Күнөө арам нерселерден толук сактанайлы. Алла Тааланын ибадатына, илимге, даватка күчүбүздү берейли. Келиндерди, кыздарды, неберелерди кичинесине калима үйрөтөйлү, жакшы сөздөрдү үйрөтөйлү. Аллах деген сөздү үйрөтөйлү.
Muhammad деген пайгамбар сөзүн үйрөтөйлү. Дин, калиманы, чынчылдыкты, боорукерликти, ата энесине күйүмдүү болгонду, адептүүлүктү үйрөтөйлү. Bunun бардыгы энелердин экинчи чоң жоопкерчилиги. Энелердин аял кишинин үч чоң жоопкерчилиги. Биринчиси, өзү инсан катары, Алланын кулу катары Аллага ишенимин, ибадатын орундатсын. Ал ибадатка ишенимге илим алсын. Бул биринчиси. Экинчиси, балдарды тарбияласын. Кыздар бар, балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар, неберелериңиз бар. Ошолорду чынчылдыкка, ошолорду алхамдулилла тазалыкка, такыбалыкка, ишмердүүлүккө, мээнеткечтикке, уяттуулукка, жөнөкөйлүккө, шүгүрчүлүккө, сабырдуулукка, ата энесин урматтаганга, кичпейилдикке алар тарбия кыл. Аял тарбия, пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям, бала 7 жашынан Куранды намазга окутканга үйрөткүлө. Кыздарды дагы, балдарды дагы. Өзүңүз жолук салып, жай намазы салып, кыблага карап, таспих, Кулан алхамдулилlah Куран, зикир дуа кылсаңыз, сизди балдарыңыз, кыздарыңыз, неберелериңиз сизди көрүп үйрөнөт. Жаныңызга туруп намаз окуйт. Нары бери өтө берет. Урушпаңыз. Siz okuyu veriniz. Analarga pata veriniz. Anan ki kalimani üretiniz. Namazı üretiniz. Daratı üretiniz. Zikirdi üretiniz. Alarga akırın alhamdülillah üretişi gerek tuğan. Şunun için inşallah baldarımızda dağı, kızlarımızda 10 yaşka çıkıp kalganda, eğer de namaz okuvay, tiyakbiyaka olsa az kişiyle katıgırak karamap koyunuz. Hazır mezgil, oşo mınal baya köçöttü dağı, жаш кезінде жаштакай карасаңыз, Кудай кааласа кийин мөмөлүү болгондо пайдалуу болот. Эгерде жаш кезинде карабай калсаңыз, ошол күнөө менен катып калса, кийин сизге эле зыян болот. Ошон үчүн жашындагы тарбия бул өтө маанилүү тарбия. Урматтуу энеже карындаштар, экинчи чоң жоопкерчилик балдарды ислам динге тарбиялоо, ыймандуу балдарды, кыздарды чыгаруу. Үчүнчүсү, күйөөлөрүңүзгө, аталарыңыздарга, тайкелериңиздерге, байкелериңиздерге, инилериңиздерге, балдарга, аларды алхамдулилlah даватка чыгарууда, диндин кызматына кылууда, өзүңүздөрдө аларга жардам бериңиз. 5 убакыт намазды мечитте окусун, жумушка барып үйгө келсин, үйдө чогуу таалим болсун, чогуу намаз окуп, чогуу дасторкондо тамак жеп, пайгамбардын сүннөттөрүн талкуулайлы, пайгамбарыбыздын тарыхынан окуйлу, пайгамбардын сүннөтүнөн үйрөнөйлү, жатаарда дуалар, сактануу дуаларды окуйлу. Албарысты, жин шайтан, сыйкыр арам, кара дуа дегендер сактанууга алхамдулилlah өзүбүзгө дем салып жүрөйлү, балдарыбызга дем салайлы, неберелерибизге дем салайлы. Алхамдулилlah баарыбызга жакшы мүнөздө мамиле кылайлы. Келиндерге, кайненелерге жакшы мүнөздө, кичпейилдик менен, жакшы сөз менен, жылмаюу менен, пайда жеткирүү менен, кээде ылдыйбөдө болуп калса, сабырдуулук, кечиримдүүлүк, бул эки улуу сыпат. Sabırlılık, geçirimdүүлük. Şoň üçin inşallah üy бүлөдө дагы бактылуу болуш үчүн, үйдө да тынчтык болуш үчүн сабырдуулук керек, geçirimdүүлүк керек. Кудай кааласа иншалlah адалдан табайлы, адалга сарптаганга аракет кылайлы. Баарыбыз ниет кылайлы. Азыр кезекте суроого берели, суроолор көп экен. Жараткан Алла Таалам баардыгыбызды dünya ahirette бактылуу кылсын. Урматтуу энеже карындаштар, айткан сөзгө амал кылганга Алла Таалам товфик берсин. Кудай кааласа дагы бир мындай үстүртөн айтып кетейин. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah tilibizden düşmesin, gözümüzden uyattılık ketmesin, жүрөгүбүздөн жакшы амалдарды, соопторду кылууга умтулуу азайбасын, колубуз дайыма жакшылык менен алек болсун, жакшылык менен ыйым бактылуу аялдын белгиси 4 дейт. Көзүндө уяттуулук, тилинде таттуулук, жүрөгүндө сооп кылганга умтулуу, жана колу жумуш менен алек болсун дейт. Жумуш менен алек болсун, бекер болбосун. Bir nerseni tigip, bir nerseni juup, bir nerseni tazalap, bir nerseni жазып, daima kolu cumuş men alek bolsun deydi. Жараткан Алла Таалам баарыбызга товфик берсин, баарыбызды бактылуу кылсын.